Сносқа азыр жолдун энин алганда 40 метрге деп азыр белгилеп кетип атабыз. Ошо Жалил Атамбаевка, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапат Эжебизге, Азамат Арапбаевка, анан МПА заправкасынын ээси Алмаз деген мырзага караштуу жерлер. Жолдун полосасы көбөйөт. Одан кийин зеленый полоса болот, тротуарлар, велодорожкалар өз каражатынан кайрадан баштапкы калыбына келтирип коюш боюнча дагы айтып кетип атабыз. Баштап туруп мындан кетебиз азыр. Кызылсыз көрсөтүп кетебиз. Мына зданиядан баштайлы, он ал жерден тартабыз. 40 метрге тартабыз. 40ка кой. 39 дейт. Алдана. Мына линиядан кетет. Андайны. Обратно, ескичек болды. Мындан кетет. Эми документте кандай болгонбосо ошондо көрсөтөбүз да. Биз бул башкы план менен бекитилген. 160-токтом менен бекитилген план менен көрсөтүп кетип атабыз. Мына жерге снос деп жазылган. Жок. Жазабыз да биз эми. Өз жазат. Снос деп жазгыла. 1 метр экен анал зданияңыздарда. Калгандары ушудан чыккандардын бардыгы кызылсызда жайгаштырат. Аларды ичкери киргизесиздер, аласыздар. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Мына каналдын үстүнө ачкыла деди го. Ээлерин тез чакырып чыгып, мынаны снос деп жаздыңарбы? Мынаны снос, мынаны да снос деп жазгыла. Ушуларда мына силерде кызылсыздан мында дан неменеге чыгып кетип атат. Дүкөндөрүңөр. Бул жерде жайгашкан дүкөндөрүңөр. Мына силердин дүкөнүңөр мына. Ушул жерде мына кызылсыздан мына силерге түшүндүрүп айтып атабыз, бир чыгып кеткен. Мына жерде бир жагынан канал дагы бар. Каналдын үстүнө да отуруп калган. Ошонун бошотушуңар керек. Анын кору зонасы бар. Кызылсыздан да чыгып кеткенсиңер. Сиздин соодаңызды токтоткон жокпуз, бирок соодаңызды ошол кызылсыздын ар жагында өзүңүздүн территорияңызда асаң макулу, бул жагын бошотосуздар. Көрүнгөн жерине да жазып болосуз, снос деп туруп. 40ты көрсөттүңбү? Болду. Ошого 3 күн силерге сурап, буларды бузуп, талкалап, нарага кирип аласыздар. кеткенге аракет кыласыздар. Канча метр кирабыз азыр? Аны чызып койдук анан жерден, көрсөтүп койдук. Нет, бир раз, ушул жерден да бир класс. Онан бул жагы бүт муниципалитеттики. Бирок ошондо тизип алып тур да бардыгына. Мынаны көрсөтүп койлу, мына жерден да мынаныкын көрсөтүп койлу. Мынага белгиле. Мынага белгиле. Мына жерде канал кетип атат. Каналдын үстүнүн бардыгын жаап ташташты мына жердечи. Темененки Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасы боюнча, протокол тапшырмасы боюнча Кабинет министрликтин токтому менен бекитилген башкы пландын негизинде кызылсыздардын бардыгын көрсөтүп, эскертүүлөрдү берип келатабыз. Сноско азыр жолдун энин алганда 40 метрге деп азыр белгилеп кетип атабыз. Кызылсыздын артына кирип, ушу сода кылганы сода кылып, ишмердигин жүргүзгөн ишмердигин жүргүзүп, ошол 40 метрдин артында жайгашсын деп түшүндүрүп кетип атабыз. Көп жерлерди жаап коюп каналдарды. Анан муниципалитеттин жерлеринде жеңил типтеги конструкциялар турат, контейнерлер турат, комоктор турат. Булардын бардыгын бүгүн аны эскертүүсүз эле алып кетебиз, анткени алардын уруксат кагаздары жок. Жолдун полосасы көбөйөт. Одан кийин зеленый полоса болот. Кийин ички тротуарлар, велодорожкалар, озеленениялар бардыгы көрсөтүлүп кетиш керек, камтыш керек. Ошонун ичинде. Yakın değil mi? 2 metre. Ой, ровно 2 метр sonuç gelgen. Жактан баг белгилеп келатабыз го. Ошол сызыктардын бардыгынан элеп атабыз. Мына жакка мынага чейин азыр 22 болду. Дагы 2 метр кошулат, 10 жерге. Мына şu doldan tarafı 2 metre daha. 400 келатабыз. Бул жерлер негизинен мен билгенден ошол 2017-жылдары биз иликтегенде биздин ошо Жалил Атамбаевка, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапат Эжебизге, Азамат Арапбаевка, анан МПА заправкасынын ээси Алмаз деген мырзага караштуу жерлер. Темир жолдон баштап, бул биздин Нариман айыл өкмөтүнө караштуу, Марас айыл өкмөтүнө караштуу айлампага чейинки жер тилкеси полный ушуларга караштуу жерлер. 4 адам. Бул жер мурунтан ошол шаарга карагандыгына карабастан ушул жерде жайгашкан соода түйүндөрү налогун, салыктарын да кара суу райына төлөп келген.
мына 3 жылдан бeri ушул маселени көтөрүп, азыркы убакта салыктары шаарга төлөнүп, мына бүгүнкү эртең мененки мэрибиз Жеңишбек Шерматович менен болгон саат 6-дагы рейдте полный баарын бузуп, бул жерге тротуар, зеленый зона, жакшы бир элге бир келип эс ала турган бир сквер кылабыз деген жайларды айтып кеткендигине байланыштуу ушул жерде жайгашкан кафе баардыгына азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетип атабыз. Жолдон 24 метр аянтты